Саламатсыздарбы? Дүниедегі окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта. Батыш Орусия мамилесин кайрадан чыңалткан Сирия, химиялык чабуул деп айтылган соңку окуя жаңы араздашууларды жаратты. Швеция башкаласындагы теракт үчүн Өзбекстандын жараны шектелип жатат. Санкт-Петербург метросундагы жардыруу үчүн болсо теги кыргызстандык мигрант айыпталды. Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна кандай себептер алып келүүдө? Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн окуя бул аптада да эл аралык саясаттын көңүл борборунда болду. Андан келип чыккан маселелер алгач чоң жетинин атайын жыйынында, кийин Москвада АКШ менен Орусиянын сүйлөшүүлөрүндө талкууланды. Эл аралык көзөмөл механизмине карабай, Сирия химиялык куралдан эмне үчүн арыла алган эмес. Башар Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран айыптаган АКШнын аба соккусу кырдаалдын өзгөрүшүнө таасир береби? Биз жана дүйнө программасында мына ушул темага кайрылабыз. Студияда менен кесиптешим Улан Алымкулуулу отурат. А дегенде болсо Сирия боюнча чыңалуу коштогон соңку сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын телебаяны. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун АКШдагы азыркы администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү катары Москвага алгачкы сапары байкоочулардын пикиринде Кремль Вашингтондон мындан 3 ай мурда эле күтүп жаткандай болгон жок. Бул жагдайды Тиллерсондун өзүнүн да президент Путиндин ушул шаршембедеги сөздөрү ырастагансыды. Путин АКШ президенттигине Трамп келгенден бери эки өлкө ортосунда жумушчу деңгээлдеги, өзгөчө аскерий деңгээлдеги ишеним жакшырбастан кайра тескерисинче деградация болгонуна көңүл бурду. Эки тараптуу алака катыш абдан ылдыйкы деңгээлге түшкөнүн, ишеним деңгээли төмөндөгөнүн Москвадан мамлекеттик катчы Тиллерсон да белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп болсо, ошол эле 12 апрель күнү обого берилген телемаегинде Путинди Сирия президенти Башар Асадты колдоп жатканы үчүн сынга алды. Мен чындап эле тынчтык орношу үчүн Орусияга чоң кысым болот деп ойлойм. Чын айтканда, эгер Орусия бул айбанды колдобогондо бизде азыр проблема чыкмак эмес. Ачык айтканда, Путин чыны менен кара санатай адамды колдоодо. Бул Орусиянын өзү үчүн жаман, адамзат үчүн жаман, дүйнө үчүн жаман. Деген Дональд Трамптын бул интервьюсуна чейин президент Путин АКШ Башар Асадты химиялык курал колдонду деп айыптап жатышын жана Сириянын аскер аба базасына сок курушун алгач комментарийлегенде, я сказал, что это мне сильно напоминает. Мунун баары мага 2003 жылкы окуяларды эске салып турат. Анда АКШнын коопсуздук кеңештеги өкүлдөрү Иракта табылды деген химиялык куралдарды көргөзүшкөн. Ушундан кийин Иракта аскерий өнөктүк башталып, ал өлкөнүн талкаланышы, террор коркунучунун өсүшү, эл аралык аренада ислам мамлекети тобунун пайда болушу менен аяктады. Угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун оболу Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрү, кийин Путин менен жолугушуусу мына ушундай билдирүүлөрдүн фонунда өттү. Ал Орусияга Башар Асадты колдоодон баш тартууга үндөгөн чакырыктар менен келген эле. Бирок алды бири-бирин жемелүү, зекүү менен коштолгон Москва сүйлөшүүлөрүнөн кийин деле тараптардын Сирия маселеси боюнча туруму өзгөргөнүнүн белгилери байкалган жок. Алар өз ара карым-катышты жакшыртуу боюнча аракеттерди этият колдошкону менен Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн соңку окуя боюнча ачык ажырым сакталып калды. Тиллерсонун Москва сапарына чейин Сириядагы соңку окуялар чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин атайын жыйынында каралганда, 4 апрелдеги химиялык чабуул үчүн Орусиянын да Сириянын аскер адамдарына санкция жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бирок аягында бул маселе күн тартибине расмий иликтөө жүргүзүлгөн соң чыгаары айтылды. Жалгыз эле Сириянын генералдары эмес, бирок биз Сирия операциясына кол кабыш кылган орусиялык офицерлердин катышы бардыгын көргөзө алсак,
аларга да санкция салынуусу керек. Башар Асадты 4 апрелде химиялык курал колдонду деп айыптаган АКШ жооп чара катары өкмөттүк аскер аба базага ракеталык сок курган жана аны Сирия режимине берилген эскертүү катары чечмелеген. Вашингтон химиялык чабуулду Асад жасаганынын бекем далилдери бар десе, башында уулуу газ Сирия авиациясы согушкерлердин курал кампасын бомбалаганда тараган деген Орусия, кийин бул козголоңчулардын атайын чагымы деген экинчи жоромолун да айтууга өттү. 80ден ашуун адамдын, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган чабуулду расмийликтөөнү эми Улуттар уюму жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюм биргелешип жүргүзүүсү керек. Элиза Кененбаева, Азаттык. Улан мына жарандык уруш жүрүп жаткан Сирияда химиялык курал колдонулду деп маал менен айтылып келет, бирок ким колдонду деген ошонун чоо жайы айтылбайт да эч качан. Бул аздашпасам экинчи ушундай чоң кризис болду именно бул куралга, химиялык куралга байланыштуу. Туура айтасыз, экинчи учур, бирок ошол эки учурдун бири-бирине бир чоң айырмасы бар да, бир аз чечмелеп берүүгө аракеттенейин. Сирияда мына 6 жылдан бери аякталбай аткан жарандык согушка алып барган толкундоолор 2011-жылдын март айында башталганда, расмий Дамаск кийинки кадамдары айрым чегүүлөр менен өзү моюнга алгандай, ошол учурда өлкөдө химиялык куралдын ири кору болгон. Анча сиз айткан эле катуу реакция кыжырданып жараткан алгачкы ошо химиялык курал менен байланышкан алгачкы кризис 2013-жылдын август айына келип чыкты да, 2013-жылдын август айына келип чыкты. Бул кезде президент Башар Асадтын күчтөрү менен ага каршы оппозициянын согушкерлери Борбор Дамасктын айланасындагы райондордо кармашып жаткан кезде эле, ошондо 2013-жылдын 21-августунда Асадка каршы күчтөр көзөмөлдөгөн Дамасктын жанындагы Ал-Гота деген районго курамында зарин газы бар ракеталык сок курулду деген маалыматты тараганда, адаттагыдай эле, азыркы учурдагыдай эле АКШ менен Евро биримдик өлкөлөрү, Араб лигасынын айрым мамлекеттери Түркия бул үчүн Башар Асадтын бийлигин айыптаган. Орусия менен Дамаск болсо тескерисинче кайра эле согушкерлердин өздөрүн күнөөлөшкөн да. Курмандыктардын саны кеминде ошондо 200дөн 280ден 1000ден ашуунга чейин деп болжолдонгон ошол химиялык чабуулдан кийин батыш мамлекеттеринде ушу Асадтын аскерий турумдарына чектелген сок куруу жөнүндөгү маселе талкууга түшүп, Кошмо Штаттардын ошол кездеги президенти Барак Обаманын администрациясы Конгресстен бул иш үчүн уруксат алуу жараянына киришкен да. Ама ошондо кырдаал кантип жөнгөрүлдү эле 2013-жылдын сентябрь айынын башына келип, Орусия Башар Асадтын өкмөтү ошо колундагы химиялык куралдын ар бир бөлүкчөсү эл аралык көзөмөл астында жок кылынышына, ошондой эле өлкө химиялык куралдардын колдонушуна тыюу салган эл аралык конвенцияга кирүүгө макул деп жарыялаганда, ошол жарыя жана ушул жарыянын башталышы менен жана кризис жөнгөрүлгөн ошол кездеги. Андан кийин жана айырмасы деп айтпадыкпы? Айырмасы деп айтканыбыз, ал кезде ошо 2013-жылдын августунда демек Сириянын өкмөтү химиялык куралдарга тыюу салган конвенциянын мүчөсү эмес болчу да. Ал эми азыр мүчөсү. Ушуну эске алган эксперттер 4-апрелдеги чабуул боюнча азыр мына батыштагы Орусиядагы бул иштин буунун структурасы химиялык куралдарга тыюу салуу боюнча уюм атайын бир расмий иликтөө жүргүзүш керек деп жатпайбы? Эгер ушу иликтөө жүрүп, кокус Башар Асадтын бийлиги ошондой химиялык курал колдонгонду бул эре далилденип калса, анда бул эл аралык гана нормаларды бузган болбостон укуктук жактан дагы жоопкер болуп калышы мындай толук мүмкүн экен да азыркы жагдайда. Анан ошол Сирия эл аралык конвенцияга кол койсо, кору жок кылынды, курал, химиялык курал кору. Анан жок кылынса эмне үчүн азыр ушундай маселе чыгып жатат? Жок кылынган, бирок шек саноолор кала бергенде, жана айтканыбыздай Сирия бийлиги химиялык куралга тыюу салган конвенцияга 2013-жылдын октябрь айына барып кошулду. Бул конвенциянын аткарылышын Улуттар уюмунун структурасы Гаагада жайгашкан атайын уюм көзөмөлдөйт да. Ушул уюмдун өкүлдөрүнө кайрылып биз атайын бир интервью берип сурансак, алар ички жоолоруна таянып мындан баш тартышты, бирок уюмдун расмий интернет баракчасында жарыяланган маалыматтарга караганда, алардын Улуттар уюмунун ошондой эле Сирия өкмөтүнүн алар менен кызматташуунун натыйжасында Сириянын бийлиги бар деп көргөзгөн ачыктаган химиялык куралдардын баардыгы өлкөдөн алынып чыгып, сыртта жок кылынганда. Бирок ошол Сириянын өкмөтү ачыктаган химиялык курал программасы канчалык толук ачыкталды, канчалык так деген маселе боюнча шек саноолор суроолор кала берген. Жана аталган уюм 2013-жылдан кийин 2014-2015-жылдары Сирияга өзүнүн техникалык комиссиясын бир 20дай жолу жибериптир да. Бирок ошол визиттердин натыйжасында деле алар бир мындай бир кескин бүтүмгө келе алышпаптыр. Ушул уюмдун башчысы мына түркиялык дипломат Ахмет Үзүм Чымырзакыр былтыр июль айында уюмдун башкаруучу органы аткаруу кеңешине жолдогон баяндамасында ушу алар Сирия өкмөтүнүн химиялык курал боюнча декларациясын
толук жана так деп растай алышпай тургандыктарын мындай баса көргөш керек экен да. Демек бул жерде маселе бар. Анан 2015 жыл августта коопсуздук кеңеши бул өзү жана ушу химиялык куралга кыюу салган уюм биргелешкен иликтөө механизм деген топ түшкөн да. Бул топко Сирияда химиялык курал колдонулду деген учурларды, ошондой эле аны ким колдонгонун иликтөө мандаты берилген экен да. Ушул уюм өз иликтөөлөрүнүн натыйжасында 2014-2015 жылдардын аралыгында Сириянын өкмөтү Геминде хлор газын өзүнүн оппоненттерине каршы 3 ирет, ошондой эле Сириянын аймагында бар деп айтылган ислам мамлекеттеринин согушкерлери Геминде жана күкүрт газын 1 ирет колдонгон деген бүтүмгө келген экен да. Демек алар бир кандайдыр деңгээлде ушу Сирияда химиялык курал колдонулганын ырастап турат. Андан башка 2013 жылкы алгачкы чабуул боюнча дагы улуттар уюмунун тобу атайын өз иликтөө жүргүзгөн. 2014 жылы алар улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдогон катында Сириянын өкмөтүн мындай тикелей айыптаган эмес, бирок ушул бул чабуул учурунда зарин газы мындай чоң көлөмдө колдонулганын ырасташып, ал эми чабуулду Сириянын армиясынын химиялык курал кампаларына кире алган. Ошол бул химиялык газды жогорку көп өлчөмдө алып жүрүүгө кесиптик даярдыгы бар, ошондой эле жабдусу бар, адамдар жасаганын белгилери бар деген бүтүм чыгарган да. Анан АКШнын соккусу жөнүндө сөз кыла турган болсок, Орусияны агрессия, эл аралык мыйзамдарды бузуу катары сыпаттады, Иран дагы сындады. Бирок Перси булуңундагы Суни араб мамлекеттери АКШны колдоодо. Бул ушул соңку сокку Вашингтондун Сирия саясаты өзгөрүп жатабы деген белгисиби? 4 апрелдеги химиялык чабуул болгон деген жер бул Идлиб провинциясы, Сириянын түндүк батышында экен, Түркия менен чектешкен аймакта. Ал жер баягы Асадка каршы күчтөр Алепподон сүрүлгөндөн кийин алардын бир негизги таянычы катары саналат экен да. New York Times гезитине жазганда караганда бул аймакта бирок Ал-Каида менен байланышы бар согушкерлер да жүрөт дейт, бар дейт да. АКШнын деңиздеги кемелери мына 7 апрелдеги ракеталык сокку Хомс провинциясында Дамаска жакын Сириянын борбордук бөлүгүндөгү аскерий базага жасалды. Муну америкалык расмий өкүлдөр ушу Сириянын бийлигинин бир конкреттүү жана кызылсыздыктан өткөн чарасына каршы бир пропорционалдуу жооп чара деп түшүндүрүп жатышат да. Пропорционалдуу жооп чара деп. Ал Америка АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис мырза түгүл ушул бул соккудан Башар Асадтын күчтөрүнүн учактарынын 20% талкаланды, же болбосо зыян тартты деп ырастап жатат. Ошондой эле Мэттис мырза биз ушул химиялык чабуулду Сирия армиясы жасаганында эч шегибиз жок деп ырастап жатат. Анан эми бул биринчи сокку болду да. АКШнын ушу жарандык согуш, Сириядагы жарандык 6 жылга созулган жарандык согуш учурунда тикелей Асадтын күчтөрүнө багытталган биринчи соккусу болду да. Биринчи соккусу болду. Анан мына ушул факторлорду эске алган эксперттер бул эми маселени чечпейт, проблеманы чечпейт. Ошол эле учурда бул АКШнын Сирия боюнча саясаты түп тамырынан бери өзгөрүп жатканда белгиси эмес, бирок ошол саясаттагы усул өзгөрүп жаткан ишарасы мындан бери дегенде ушу Сириянын келечеги боюнча саясий жана дипломатиялык аракеттерге бир кандайдыр бир таасир тиет деп болжолоп жатышат да. Анан ошол аракеттер азыр кайсы баскычка жетти? Анан Орусия менен Түркиянын дагы бир кепилдик алганы бар. Ал эмне болуп атат? Кепилдик алганы макулдашуу деп сүйлөшүп ооба. Былтыр 30 декабрдан тарта күчүнө кирди деген ал макулдашуу Түркия менен Орусия эки тараптан кепил болгон макулдашуу. Ал эми азыр номиналдуу кагаз жүзүндө бар. Бир аймактарда сакталып атат, бир аймактарда бузулуп атат, бирок расмий мында келишим бузулду дегендей жарыя жок да. Орусия, Түркия кандайдыр бир Иран ортомчу кылган сүйлөшүүлөр Астанада буга чейин 3 ирет өткөн. Экөөсүнө Сирия оппозициясынын өкүлдөрү келип, үчүнчүсүнө алар бул макулдашуу бузулуп жаткандыгын жүйө тартып, сүйлөшүүлөргө келбей коюшканда. Андан башка улуттар уюмунда улуттар уюму өзү ортомчулук кылып жаткан дагы бир процесс бар да. Ал жерде буга чейин 5 айланма сүйлөшүү болду да Женевада. Ошо акыркысы болгон 31 марттан кийин улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы мындай бир аз Стефан де Мистура мырза бир аз гана жылыш бар деген бир жарыя жасады да. Негизи ушу саясий жарыяндын келечеги Сирия боюнча АКШ Орусия эле мунаса Орусия ортосундагы эле мунаса эмес, ушу аймактык негизги оюнчулар ортосундагы мунасага, ошондой эле ушул бул жараянда, саясий жараянда Башар Асадтын бир ролу кандай болот деген бир маселеге барып да такалчыдай да. Биз азыр ушул жерден бизге атайын пикирин билдирген ливандык талдоочу АКШдагы Тынчтык институтунун жакынкы чыгыш программасынын директору Эли Абуан мырзанын оюн угуп көрсөк да.
I don't see any possibility. Мен Сирияда Асад бир бөлүгү болгон шартта өткөл саясий жараяндын ийгиликтүү кетүү келечегин көрбөй турам. Бирок бул режим өзү саясий жараяндын катышуусу боло албайт дегенди билдирбейт. Албетте, кандай саясий жараян болбосун, анын жүрүшүндө Сириянын айрым мамлекеттик институттарынын ордун эске албоо же аларды жээрүү опурталдуу. Бирок Асад өзү жеке саясатчы. Адам эле эмес, бери дегенде 40 жылдан бери келе жаткан мурастын чагылышы да. Андыктан мына ошол мурастын аралашуусу менен саясий өткөл жараянды алып кетүү абдан кыйын болот. Менимче, азыркыга чейин турмушка жарамдуу саясий өткөл жараян боюнча олуттуу сунуштар күн тартибине коюла элек. Биз ар кайсы тараптардын сунуштары менен контур сунуштарына гана күбө болуп келдик. Бирок турмушка жарамдуусун көрө элекпиз. Баса белгилеп кетким келет. Мунун себеби бир жагынан аймактык оюнчулардын негизгилери Сирия кризисин саясий жөнгөрүү маселеси боюнча бир аныктыкка, бүтүнгө али келе электигинде. Менимче, Сирия жаңжалын жөнгө салуу, ал боюнча саясаттагы тактикалык өзгөрүүлөр деле эмес, регионалдык диалогко дем берип, колдоону да талап кылат. Сириядагы жөнгөрүүгө тоскоол болгон башкы жагдайлардын бири жергиликтүү эле эмес, аймактык чалкештиктер. Муну баарыбыз билебиз. Андыктан Сирия кризиси боюнча ишке жарамдуу саясий чечим башкы аймактык оюнчулар ортосундагы, анын ичинде Сауд Арабия, Иран, Туркия ортосундагы аймактык диалог аркылуу да кетүүсү абзел. Айнуран талдоочу айткан аймактык оюнчулар мына Түркия, Сириянын аймагына өзүнүн кызыксыздандырган аскер киргизгенге чейин барса дагы, Иран расмий армиясы болбосо дагы Башар Асадтын бийлигине жардам берип жаткан бир кошундарын, аскерий кеңешчилерин жөнөткөнү белгилүү да. Мына химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн соңку окуядан кийин Түркия бийлиги Асадты бийликтен четтетүү керек деген мурдагы эски турумун кайра кайталап айта баштады. Рахмат Улан, Сирия маселесине байланышкан соңку окуяларга кайрылдык, берүүбүздү улантабыз. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми эмки темабызга өтсөк, шейшембиде Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов Стокгольмдо 7 апрелде болгон теракт ишке ашырганы моюнга алды. Кол салууда 4 кишинин өмүрү кыйылган. Швеция полициясы ал ислам мамлекети өңдүү экстремист уюмдарга жан тартчу деп билдирди. Андан бир нече күн мурун болсо Санкт-Петербургдагы жардыруу үчүн Орусиянын тиешелүү органдары теги кыргызстандык Орусия жаранын айыпташкан. Мындай көрүнүштөр Борбор-азиялык жаштардын радикалдашуусунун белгиси катары сыпаттаса болобу. Чет жердеги мигранттарга мындай окуялар кандай таасир этүүдө? Адегенде Кубат Касымбековдун телесюжети. Акиловдун кол салууну моюнга алганын адвокаты да бышыктады. Ага чейин полиция Акиловдун күнөөсүн далилдеген фактылар жана анын өзүнүн көрсөтмөлөрү бар экенин билдирген. Эми бардык тергөө иштери аяктагандан кийин анын иши сотко өткөрүлмөкчү. 7 апрелде түштө Швеция баш каласынын борборунда пиво ташыган фургон катуу ылдамдыкта тоо адамды тебелеп кетип, дүкөндүн витринасын барып түзгөн. Кол салууда 4 киши абут кеткен, 15 чактысы жараланган. Ошол эле күнү полиция шектүү адамды кармаганын, ал 39 жаштагы өзбек жараны экенин билдирген. Маалыматка караганда, ал ислам мамлекети өңдүү экстремист уюмдарга жан тартчу. Бирок тартип коргоочулар ал коом үчүн анча коркунучтуу эмес деген тыянакка келген. Det vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige. 2014-жылы ал Швецияда туруктуу жашоого арыз бергенин билебиз. 2016-жылдын июнунда миграция агенттиги арызын четке кагып, өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Былтыр декабрда Швециядан чыгып кетүүгө ага 4 апта берилген. Då den här personen hade avvikit. Бирок депортация буйругун аткарбагандыктан издөөдө жүргөн. Бул иш боюнча 600 чукул киши суракка тартылды. Швецияда миңдеген өзбекстандык мигранттар менен качкындар жашайт. Стокгольмдогу окуядан кийин алар терроризмди айыптаган акция өткөрүштү. Акыркы жылдарда Швеция 200 миңдей качкын менен мигрантты кабыл алган. Жан башына алганда бул башка Европа өлкөлөрүнө караганда эң көп сан. Бирок өткөн жылы чек арадагы көзөмөл күчөтүлгөндөн кийин өлкөгө келген мигранттардын саны азайган.
Ошол эле маалда айрым маалыматтарга ылайык падышалыкта Сирия менен Иракка радикалдардын катарында согуш үчүн кетип, кайтып келген согушкерлердин саны да көп. Ал эми Швециядагы терактка чейин Санкт-Петербург шаарынын метросундагы жардырууга шектүү адам катары теги кыргызстандык Орусия жараны аталган. Мындай маалыматты Орусиянын тергөө комитети генетикалык анализдерге таянып тараткан. Орусиянын атайын кызматтары Сирияда ислам мамлекети радикал тобунун жана башка экстремисттердин катарында мурдагы СССР өлкөлөрүнөн 9000 киши согушуп жүргөнүн билдиришүүдө. Мындай маалыматты жыл башында президент Владимир Путин келтирген. Ал кишилердин 4000 Орусиядан, 5000 чактысы мурдагы советтик жумурияттардан чыккандар. Экстремизм боюнча эксперттер жихадчылар негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөрдү аз кылышарын билдиришет. Бул теманы биз Бишкектен түз байланышта турган экспертибиз Дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев жана студиядагы коногубуз Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков менен талкуулайбыз. Кош келдиңер. Алишер, первый вопрос к вам. Алишер, алгачкы суроону сизге берсем, Өзбекстандын жараны шектелип жатканы белгилүү болгондон кийин өзбек бийликтеринен кандай реакция болду? Единственную реакцию, которую мы сейчас видели со стороны узбекского правительства, это было выражение соболезнования. Өзбек өкмөтүнүн реакциясы деп президент Мирзиёевдин Швеция бийликтерине расмий көңүл айтуусун айта алабыз. Муну ошол кайгылуу окуяны таануу катары сыпаттаса болчудай. Эсиңиздерде болса керек, президент Мирзиёевдин Орусияга сапары Санкт-Петербургдагы жардырууга туш келип калбады беле. Ошондо президент Путинге көңүл айтып жатып, ал глобалдык террор коркунучуна каршы ар бир жерде биргелешип, чечкиндүү күрөшүүбүз керек деп билдирген. Терроризма беспощадно и везде. А вот что насчет маалымат каражаттарычы? Средства массовой информации сообщили об этих Жалпыга маалымдоо каражаттары Стокгольмдагы окуя жөнүндө кабарлашкан. Биринчи күнү анча көп маалымат таратышкан жок. Алардын айрымдары гана кол салууга Өзбекстан жараны шектелип жатканын жазышты. Ушуну менен гана чектелишти. Мындан башка эч нерсе айтышкан жок. Орусиянын маалымат каражаттарын же бизди угуп окуган адамдар гана кырдаалдын канчалык олуттуу экенин түшүнүшөт. Өзбекстан жарандары же этникалык өзбектер ишке ашырган мындай кол салуулар өлкөнүн дүйнөлүк масштабтагы аброюна көлөкө түшүрүп жатат деген ой пикирлер да көп. Как бы бьет сильно по авторитету в мировом масштабе. Мы сөзүбүздү улантабыз, Алишер. Азыр болсо Бишкекте түз байланышта турган экспертибизге суроону узатсак, Орозбек мырза, 40 теракттарга байланыштуу борбор азиялыктардын ысымдары аталууда. Муну радикалдашуунун белгиси же жемиши катары сыпаттаса болобу? Бұл радикалдашуунун белгиси эмес, бул уже экстремизмдин белгиси. Себеби дегенде радикалдашуу дегенде болот, андан кийин экстремисттик идеологияга өтөт, андан кийин уже терроризм уже аракет. Экстремизм болсо идеология. Ошон үчүн бул сиздер бир аз сылык айтып атасыңар, радикалдашуунун белгиси. Ооба, радикалдашуунун белгисинен экстремизмге өткөн жагын деп айтсак болот. Азыр алар шектүү адамдар болуп аткандан кийин муну террорист деп айта албайбыз. Бирок терроризмге шектелип аткан адамдар деп эле ачык эле айтсаңыздар болот муну. Орозбек мырза, айрым эксперттер радикалдашуу бул диний эмес, саясий көрүнүш деген пикирин айтып келишет. Сиз мындай аныктамага макулсузбу? Туура. Бул динге эч кандай тиешеси жок. Сиздерге белгилүү ислам аалымы Фатхулла Гүлендин айткан жакшы сөзү бар. Мусулман террорист болбойт, террорист мусулман эмес деген. Ошон үчүн радикалдык көз караштагы адамдар уже динден четтеп саясатка өткөндүгүнүн белгиси. Андан кийин ал көз карашы экстремизмге өтөт, экстремисттик идеологияга толук көз карашын өтөт дагы террористтик акция бул экстремизмдин эң четкиле көрүнүшү ошол террористтик акциялар. Ошон үчүн бул үчөөнү үч бөлүп караган менен бул ортосунда тез эле өтүп кете турган маселелер да. Себептери болсо ал кеп башка маселе ал. Ошо себеп демекчи, Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна, же сиз айткандай ошо экстремисттердин катарына кошулуусуна кандай себептер алып келүүдө? Ар бир өлкөдө анын табияты бирдейби? Негизги себеби ошол идеологиянын, экстремисттик идеологиянын регионго кеңири жайылышынын себеби. Анткени бизде атеизмдин заманында исламдын ал-акыбалы начарлап калгандыгына байланыштуу силердин окумуштуулардыкы туура эмес. Мына бул ислам деген мынандай болот деп экстремисттик көз караштарды жайылткан.
Ошон үчүн билесиздер, Өзбекстанда Ислам Өзбекстан кыймылынын зачаткалары пайда болгон. Андан кийин алар ошо террористтик уюмга айланган Афганистандын территориясында болуп, бул эми баягы кыскача айтканда. Андан кийин Хизбут Тахрирдин идеологиясы жайылып, бул мындай экстремисттик жол менен эмес, идеология менен келебиз деген. Мына ошол карасаңыздар, азыр Сирияга кеткендердин көпчүлүгү мына Кыргызстандан 500-төн 800-ке чейинки адамдар айтылып жүрөт. Ошолордун көпчүлүгү Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү. Булардын өзүнүн экстремисттик көз караштары болгон, алар идеологиясы буга даяр болгон терроризмге өткөнгө. Ошон үчүн бул эми себептери ал жанагы жакырчылыктан деле эмес, жумушсуздуктан деле эмес, албетте алар бир сопутствующий факторлор. Анан экинчи маселе, эмне үчүн эмигранттардын арасынан көп кетип атат деген маселе бар. Алар өзү менен өзү жүрүшөт, эн аталарынын тууган урук, башкалардын көзөмөлүндө эмес. Ошон үчүн алар менен иш жүргүзүү жеңил. Адалеттүүлүктү орнотуш үчүн биз күрөшүшүбүз керек. Өз колубуз менен бул адалетсиз бийликтерди жеңмейинче калыбына келтире албайбыз. Биз халифат үчүн күрөшүшүбүз керек деген идеологияга сонун пошуу болуп берет да бул. Деги эле радикалдашуу деген көрүнүш регион үчүн жаңы, анткени ушундай таасир калат да, баягы ислам мамлекети экстремисттик уюмга байланыштуу эле айтыла баштагандай. Бул ислам мамлекетине бүткүл дүйнөлүк массалык мамлекеттик каражаттар көңүл бургандыгы үчүн эле бул жаңы пайда боло болгон көрүнүш катары көрүнүп атат да. Бизде бул радикалдык көз караштар, экстремисттик көз караштар биздин регионго 1919-жылы Шами Дамулла деген вахабит алып келген көз караш болгон. Ошолордун окуучуларынын баардыгын биз карап жүрүп олтурганда Жуман Аманганиге, Тахир Юлдашка чейин жеткенбиз. Генеалогиясын карап олтуруп, ушул бир эле адам ушунчалык бүлүк салып таштаган. Анткени бунун айткан идеологиясына каршы жакшы тоскоол кыла турган аалымдар жок болуп калган. Советтер бийлиги андан мурун падышалык чыныбагында сүргүнгө айдалып, исламдын окумуштуларынын тилекке каршы сонун мектеби жоюлуп кеткен да. Мына элестетип көрсөңүздөр, бүт Советтер Союзунда жалгыз Бухара медресеси болгон. Анан каяктагы аалымдар даярдалат. Орозбек мырза, Европанын бир катар өлкөлөрү, мисалы үчүн Франция теракттардан жабыркаган, ошол эле Швеция экстремисттердин катарында согушуп кайтып келгендердин реабилитациясы үстүнөн иштеп келишет да, мындайча айтканда дерадикалдаштырууга аракеттенишет. Бизде ошондой программалар барбы жана жок болсо керекпи? Бизге мындай программа сөзсүз керек. Реабилитациялык борборлор менен кылмыш жаза аткаруу башкармалары иштеп, бул ошолор аракеттениш керек. Бирок буга каражат керек. Бул программалар деле бар. Биз бул боюнча аракеттерди баштап, ушундай борборду түзгөнгө биринчи кадам катары түз байланыш борборун ачканбыз. Эми андан аркы бул ишти улантышыбыз керек. Бул эң маанилүү маселе ушул. Алар олтурушат, чыгышат, чыккандан кийин ишке да алынбайт, башка жакка да барбайт, анан кайта эле баягы жолго кетип калышы мүмкүн. Экинчиден ал башкаларды да азгырышы мүмкүн. Бул эң орчундуу маселе, мунун үстүнөн иштеш керек. Рахмат анда сизге. Биз менен Бишкектен түз байланышта Дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев болду. Биз болсо берүүбүздү улантып, эми студиябыздын коногубузга Алишер Сыдыковго суроону узатсак, Алишер, большая Швециядагы өзбек диаспорасы чоңбу, аларга кандай таасир этүүдө бул кол салууга байланышкан жагдайлар? Случай. Естественно, этот случай не мог никаким образом позитивно отразиться, да, очень... Албетте, бул окуя эч кандай оң таасирин тийгизген жок. Мисалы, Швециядагы досторум, өзбектер да эмес, шведтер өздөрү мунун арты өзбектер үчүн анча жакшы болбошу мүмкүн деген таризде айтып жатышат. Жалпысынан өзбек жараны аралашкан бул кайгылуу окуянын Швецияда болушу чоң адилетсиздик. 2005 жылкы Анжиан кыргынынан кийин жүздөгөн адам Өзбекстандан кетүүгө аргасыз болгондо, Швеция бир уч эле өлкөнүн катарында ондогон качкындарды кабыл алган болчу. Диний себептерден улам Өзбекстандан кетүүгө мажбур болгон анжандыктарга биринчилерден болуп Швеция кол сунган. Биринчи болуп аларды коргоо чараларын көргөн. Эң белгилүү иман Обидхан кары Назаровду канатына калкалаган. Ага Швецияда кол салынганда жакшылап кам көрүп дарылашкан. Кылмышка күнөөлүү адамдарды табышты. Өзүн тигучак менен алып кетип, жардам көргөзүп, бутуна тургузушту. Диний качкындардан тышкары Швеция көптөгөн оппозициялык лидерлерге баш баанек берген.
Атай турган болсок, журналисттер, оппозиция мүчөлөрү да бар. Албетте, кайсы өлкөнү албайлы мындай теракт актоого болбойт. Бирок Швецияда болуп жатышы эки эсе өкүнүчтүү. Биз алдагы баянда өзбекстандыктардын терроризмге каршы Швециядагы чакан акциясын көрбөдүкпү? Көп болсо 10 чакты адам эле чогулуптур. Менимче бул Швециядагы өзбек диаспорасынын аң сезимине эмне болгону жакшылап жеткен жок дегендин белгиси. Өзбекстандын өзүндө да нааразычылык анча байкалбайт. Жана маалымат каражаттарында кандай чагылдырылууда деп сурабадыңызбы? Жалпы эл жок, мындайга жол жок. Дүйнөлүк сахнада ушундай терс ойлорго кабылгыбыз келбейт деген сөздөр бир да айтылбады. Просто надежда, это какие-то действия. Спасибо, Алишер. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatlyk.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube'дан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.